Таликан байыркы жана тарыхый шаар, аккан дарыялардын жана гүлдөп өнүгүүнүн түшүмдүү жери, атактуулардын мекени. Таликан Ирандагы эң кооз жана бузулбаган жерлердин катарында, Тегерандан 120 чакырым түндүк батышта жайгашкан кең өрөөндөгү Альборс тоолорунун түштүк капталында жайгашкан. Ал Амидин доорунда курулган сепилдери бар кооз шаар. Ал тургундарын селжук баскынчыларынан коргоо үчүн курулган. Таликандын табигый туристтик жайларынын катарына анын туруктуу булактары жана жер астындагы суу катмарлары кирет. Таликан булактары менен гана эмес, тоолуу климаты, жашыл жаратылышы, дарыялары, дамбалары, үңкүрлөрү, 80ге жакын чакан жергиликтүү айылдары жана тургундарынын бай маданияты жана борборго жакындыгы менен эң атактуу жерлердин бири болуп калды. Аймактагы гүлдөгөн жапайы жаратылышты айтпай эле коелу, абдан тоолуу район. Таликандын эң кооз жана баалуу курулуштарынын бири Мазандаран тоолорунан агып чыккан Шахруд дарыясында курулган бул кооз дамба. Бул бир күндүк саякат үчүн идеалдуу жер. Таликандан Казвинге суу өткөрүү үчүн 1969 жылы суу алуучу дамбанын курулушу башталган жана ошол эле жылы дарыянын жазгы суу ташкынын алдын алуу үчүн суу сактагычтын айланасында изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Көздүн жоосун алган жашыл тоолор менен курчалган бул дамба өз ишин 2006 жылы баштаган. Бул инженердик кереметке жакындаганда анын узундугу 1111 метр болгон эбегейсиз жана таң калыштуу таажысы жана анын үстүнөн аккан суу көңүлүңүздү бурат. Платина түзгөн көлдүн узундугу болжол менен 10 километр. Бул чопо негизи жана көлөмү 420 миллион куб метр суу сактагычы бар таш дамба. Бул көлдөгү суу бир караганда жашыл болуп көрүнөт. Ал чаптырган пейзаж менен аралашууга аракет кылып, Ирандан жана анын чегинен тышкары көптөгөн туристтерди өзүнө тартып турат. Көлдүн бетин бойлой жөө жүргөнүңүздө дагы көптөгөн аттракциондорго кезигесиз. Баклип айылынын батыш бөлүгүнөн болжол менен 650 метр алыстыкта Шуле Бон деп аталган кооз жана бузулбаган шаркыратма бар. Шелых Бон шаркыратмасы 3 кабаттуу, төмөнкү кабат 30 метр, экинчиси 5 метр, үчүнчүсү 4 метр жана жакынкы тоолордун бийиктигинен башталат. Бул шаркыратманы курчап турган табигый пейзаждар абдан кооз жана ага жетүү үчүн эски бакчалар менен шал бааларды аралап өтүүгө туура келет. Шелых Бон шаркыратмасы сунуш кылган нерселердин бардыгын көргөндөн кийин жогорку Таликан аймагына алып баруучу жолду басыңыз. Эгер сиз болжол менен 8 километр айдасаңыз, жолдун сол тарабында Кара Кабут айылын жана анын ийри буйруу жолун көрсөткөн белгини көрөсүз. Ал кооз өрөөн жана бакчалар аркылуу өтөт. Узундугу 4 километр болгон жалпак түздүк. Каркабут ошондой эле 30-50 метрлик аскалар менен курчалган терең өрөөндүн ортосунда жайгашкан кооз шаркыратманын аталышы. Анын аталышы анын аскаларынын көк түзүнөн келип чыккан. Бул 50 метрлик шаркыратмадан күркүрөгөн суу Мазандарандын бийиктигинен башталып, өрөөн аркылуу Шахруд дарыясына куюлат. Каракабуттун айланасында үңкүргө окшош кире бериштер бар. Эгер кирсең шаркыратманын артынан түшөсүң.
Мурда каллиграфтар Курандын көчүрмөлөрүн жана өздөрүнүн адабий чыгармаларын жазуу үчүн колдонгон бул кичинекей өтмүктөрдүн ичинде оюп жасалган бөлмөлөр болгон. Эгер сиз ысык аба ырайынан тажай баштасаңыз жана сууга түшүүнү кааласаңыз, шаркыратманын астындагы сууга толгон кичинекей бассейндерге барсаңыз болот. Адатта жаратылыш биздин муузабыз болуп, бизди ар дайым шыктандырып, алдыга түртүп турат. Бирок кээде биз ага баш ийип, жүрөгүбүздү ачып, табигый таштардын күчү бизди айыктырышы керек.